Санапиттин жанагы дары-дармек вакцинация сактаган склады курулуп атыптыр. Алга жакшы. Бирок Санапиттин өзүнүн имараттын акыбалы мына могул. Мунун жанагы ПСДлары бүттү дейт, жери чечилген дейт. Болгону акча каражатына такалып ушул имарат салынбай турат. Мен биякта 96-жылдан бери. 96-жылдан бери. 20 жыл болду биздин иштегенибизге. Эле жок болгон имаратыбыз ушул болуп айла жок иштеп атабыз. Жаңы салынып берсе аябай жакшы болмок да. Анан ушул иммунный склад салынып атканда да сүйүнүп атабыз. Эми буюрса биздин имараттагы салынып калат го деп жакшы үмүттөнүп атабыз. Тоскоолдук эми жаратат, бирок ошолорго карабай тоскоолдук жаратпай иштегенге аракет кылып атабыз. Жаратат чындыгы менен. Эң негизгиси эле биздин ушу кулап калып басып калбаса экен деген эле коркунучубуз күчтүүрөөк да. Бир имаратыбыз өрттөнүп кетти, анан бер жакта лабораториянын ичине кирип алып иштеп атабыз. Өз канча кызматкер иштейсиздер мунун ичинде? Жалпы барыбыз 18 киши иштейбиз. 18 киши. Тыгылыш эле отурган турасыздарбы? Жок, ордуларыбызга тыгылбай эле жакшы эле, бирок лабораториябыздын абалы начарыраак болуп атат. Лаборатория аябай тыгылып отуруп атабыз. Анан мындай ички эмебиздин эмес, кандай десем эми, тиги кулап калуу коркунучунда да ошондон коркобуз. Лабораториянын абалы эле начар. Эң тамчы тамып ошол жактан, ошо тамчы тамып атып, анан замыкание болуп, анан өрттөнүп кеткен ылдыйкы бак лабораториябызчы. Анан биз сандык лабораториясына көчүп келгенбиз. Азыр ушул жерде 2 комнатада тыгылып иштеп атабыз да. Кытла райондук Санапиттин имараттын акыбалын көрүп атасыздар. Үстү кыйшайып калган. Мен билгенден тет наркы көк эшик болуп ачылып турбайбы, ошол өрттөнүп да кеткен. Ошо жан чачынын учурунда үстүнөн тамчы тамып, ошондон замыкание болуп электр энергияны өрт чыгып, анан өрттөнүп кетип, андан кызматкерлер, ал жерде иштеген кызматкерлер могул комнатага кирип ошо тыгылышып иштеп атышат да. Бул эми качан курулат, качан салынат белгисиз да. Оор, кыскасы бул жерде акыбал оорма. Аке фундаменттер чөгүп кеткен. Аке. Фундаменттери чөккөн. Жарака кеткен имараттан. Аке акыбалы. Аке ушундай. Кыскасы бул жерде кызматкерлер коркуп эле иштейт мунун ичинде. Илгерки карамештер менен отурушат. Могу имарат өрттөнүп кеткен да, могу жактаргачы. Күндөн күнгө чөгүп, күндөн күнгө начарлап кетип баратат да. Ошо бир көңүл буруп койгон жетекчилик жок да, эртелетип коелу деп. Ишиктердин акыбалдары, имараттын акыбалдары. Бул жерде иштеген кызматкерлер жүргүзө албайт буга эч кандай. Бул таптакыр жараксыз болуп калган имарат да. Жаракалар кеткен. Көзүңүздөргө көрүп аласыздар. Көрүп атасыздар акыбал. Бул жерде иштеген жөнөкөй кызматкерлер эч кандай ремонттой албайт биякты. Кыскасы бияка жаңы имарат кургандан башка арга жок. Болгон акыбалдар. Ака монтип кулап шабактар түшүп калган жерлерди дып менен кардондор менен бекитип алышкан. Айла жоктон. Бит жарака кеткен мынакей. Имараттын мындай соо жери калган эмес да, бүт эле жыртык тешик кардон коробкалар менен бекитип алышкан. Кышында суук кирет. Анан улар кантип иштейт? Бул жерде иштеген кызматкерлерди деле аяп коюш керек го акыры. Полдордун акыбалы кыйшаңдайт жөн. Араң эле жанагы
сырдап акилеп алдык жаңы эле, бирок баары эле эски да. Могу сырдагандан кийинкиси Мына жаңы эле сырдадык. сырдап быйылкы ремонтун жүргүзүп алгандан кийинки акыбал ушул экен. Кыскасы болбойт деген эле сөз да бул. Болбойт, жаңыдан куруш керек деп. Колдору түшүп, могул быйылкы жылы ремонттоп алгандан кийинкилер экен, жана утурумдук ремонттон өткөрүп алгандан кийинки акыбал. Темирлер менен чаптап, жамачылап алышкан. Ушул эми бизде ушундай бир маанилүү стратегиялык объектилердин өзүн жаңырта албайбыз, анан кайсы бир илдеттер менен күрөшөбүз дейбиз. Кантип күрөшөбүз? Имараттын акыбалдары мындай болуп атса. Мынакей полдордун акыбалы майка түшүп калган. Жыгач киребичтерди коюп, мына темиректерин түзүрөөк коюшканда майла жок. Бул аргасыздын оокатынан ушундай иш болот.